Президент Садыр Жапаров бүгін 9 майда Россияга жасаган расмий сапарынын алкагында Москва шаарындагы Кызыл Аянтта улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган парадка ардактуу конок катары катышты. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда салтанаттуу жүрүшкө 30 парадтык эсепте 8000ден ашык аскер кызматкерлери жана 125ден ашык аскердик техника катышты. Жеңиш парады аяктагандан кийин президент Садыр Жапаров жана Россиянын президенти Владимир Путин, Армения, Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын лидерлери, ошондой эле делегация башчылары улуу атамекендик согуштун ардагерлери менен бирге Александр бакчасындагы белгисиз солдаттын мүрзөсүнө гүл коюп, улуу атамекендик согушта курман болгондордун элесине 1 мүнөт үн катпай таазим кылышты. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу атамекендик согуштун ардагери Аспек Жумашевден кабар алды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Министрлер кабинетинин башчысы ардагерди жеңиш күнү менен куттуктап, анын көрсөткөн эрдигине, кайраттуулугуна жана баатырлыгына ыраазычылык билдирди. Президент Садыр Жапаровдун атынан ардагерге президенттин фондунан бөлүнгөн 100 000 сом акчалай сыйлык тапшырды. Акылбек Жапаров ардагер Аспек Жумашевке чын ден соолук жана бакубатчылык каалады. Аспек Жумашев 1924 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы армияга чакырылган. Ардагер 2 даражадагы атамекендик согуш ордендери жана юбилейлик медальдар менен сыйланган. Бүгүн Борбор каланын Жеңиш аянтында 1941-45 жылдардагы улуу атамекендик согушта Совет элинин жеңишинин 79 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Эскерүү иш-чарасына Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Коргоо министри Бактыбек Бикболотов, Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилери, улуу атамекендик согуштун жана тылдын ардагерлери, Бишкек гарнизонунун жоокерлери, жаштар, мектеп окуучулары, өсүп келе жаткан муундар, коомчулуктун өкүлдөрү жана Борбор каланын коноктору катышты. Митинг реквием өчпө сотко гүл чамбар коюу, 1 мүнөт унчукпай туруу жана Кыргыз Республикасынын гимнин ырдоо менен башталып, анда Жогорку кеңештин төрагасы жана мамлекеттик катчы сөз сүйлөштү. Иш-чара Коргоо министрлигинин Бишкек гарнизонунун жоокерлеринин салтанаттуу жүрүшү менен аяктады. Андан кийин Борбор каланын тургундары жана коноктору үчүн курал-жарактардан жана аскердик техниканан, ошондой эле солдат боткосу көргөзмөсү уюштурулуп, мэриянын маданият бөлүмү тарабынан даярдалган майрамдык концерт тартууланды. Жыл башынан бери Кыргызстандын аймагында 372.246 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталып, мамлекеттик бюджетке 170.075.395 миллион сом өндүрүлдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан маалымдашкандай, анын ичинен мас абалында унаа башкарган 4836 айдоочу, автоээн баштык жасаган 143 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 5807 айдоочу, жөө адамдардын катышуусундагы эреже бузуулар 21330 факты, терезелерин караңгылаткан 1044 айдоочу, жол белгилерине баш ийбеген 189323 айдоочу, башка жол эрежелерин бузган 54936 айдоочу. Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 31690 унаа айып короо жайына токтотулган. Башкармалыктын башчысы Жеңишбек Жоробековдун жетектөөсү менен жерлердеги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчыларынын катышуусунда 4 ай аралыгында аткарган иштеринин жыйынтыгын чыгаруу, жол кырсыктарынын алдын алуу жана жайкы туристтик мезгилге даярдануу боюнча ыкчам кеңешме өткөрүлдү. Кеңешменин соңунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси орун алган кемчиликтерди белгилеп, аларды жоюу, жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды күчөтүү, ошондой эле өздүк курам арасында тартип жана мыйзамдуулукту сактоо багытында бир катар талап тапшырмаларды койду. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда кызамык менен ооругандардын саны азайып жатканын кабарлады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда 7 майга карата өлкөдө кызамык оорусунун 9509 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 3300, Ош шаарында 588, Ош облусунда 1442, Баткен облусунда 283, Чүй облусунда 2244, Жалал-Абад облусунда 1262, Ысык Көл облусунда 167, Нарын облусунда 112,
92, Талас облусунда 111 учур катталды. Профилактикалык эмдөөлөрдүн календари боюнча Кыргызстанда кызамыкка, эпидемиялык паротитке жана кызылчага каршы вакцина бала 1 жашка чыкканда 1-доза жана 2 жашка толгондо 2-доза сайылат. 2023 жылдын 12 айында республика боюнча кызамыкка, эпидемиялык паротитке жана кызылчага каршы вакцинанын 1-дозасын балдардын 96% же 138 000 бала, ал эми 2-дозасын 92,7 же 146 325 бала алган. Негизинен кызамык менен 1 жашка чыга элек балдар Кыргыз Республикасынын профилактикалык эмдөөлөрдүн календарына ылайык вакцинанын 1-дозасын алганга чейин жана 1 жаштан 8 жашка чейинки курактагы балдар ооруп жатышат. Өлкөдө оорунун күч алганына жооп катары кызамыкка жана кызылчага каршы кошумча эмдөө өнөктүгү өтүп жатат. 2023 жылдын 7-сентябрында өлкөгө $1 миллион вакцинанын 755 500 дозасы келди. Өнөктүктүн алкагында бул вакцина менен 9 айдан 7 жашка чейинки курактагы балдар эмделди. 2023 жылдын сентябрь айынан ноябрь айына чейин өнөктүк эпидемиологиялык кырдаал начар аймактарда Бишкек жана Ош шаарларында, Ош жана Чүй облустарында өткөрүлдү. Өнөктүк маалында 479 000 баланы кызамыктын оор кесепеттеринен сактап калуу мүмкүн болду. Андан соң Финансы министрлиги Жалал Абад облусунун аймагында кызамык оорусуна каршы күрөшүү үчүн эмдөөнүн экинчи этабын өткөрүүгө 21 миллион сом бөлүп берди. ЮНИСЕФтин жеткирүү бөлүмү аркылуу кызамыкка жана кызылчага каршы вакцинанын 265 000 дозасы сатып алынды. 2024 жылдын 14 мартында Жалал Абад облусунун аймагында кошумча эмдөөнүн экинчи этабы башталды. 2024 жылдын 13 апрелине карата максаттуу топко кирген 183 607 баланын ичинен 156 262 бала эмделди. Бул вакцина алышы керек болгон балдардын 85%-ын түзөт. Апрелдин аягында Европалык эмдөө жумалыгы өттү. Жумалыктын жүрүшүндө адистер калк арасында жигердүү түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мобилдүү топтор балдарга вакцина сайышты. Эмдөө азырда уланууда. Эми Бишкектин жашоочулары Яндекс.Го тиркемесинен электр самокаттарын ижарага ала алышат. Самокатты ээлеп койгондон кийин ага чейин жетүү үчүн колдонуучулар 10 мүнөт акысыз убакыт ала алышат. Сапардын баасы 1 мүнөткө 8 сомдон башталат. Төлөм Яндекс.Го тиркемесине байланган картадан алынат. Ыңгайлуу болушу үчүн 1 же 6 айга 150 жана 599 сомго 20% арзандатууну кошуп алууга мүмкүндүк бар. Ижарага алуу үчүн Ninebot Max Plus самокаттары жеткиликтүү. Алардын эң жогорку ылдамдыгы саатына 25 километрди түзөт. Самокаттар эл көп жүргөн зонада ылдамдыгын автоматтык түрдө акырындык менен азайтат. Мындай жай жүрүү зоналары шаар бийлиги менен макулдашуу боюнча аныкталат. Булар жөө адамдар көп жүргөн мектептердин, бала бакчалардын айланасы жана аянттар. Самокат тебүүгө тыюу салынган зоналарда ал өз ылдамдыгын акырындык менен жайлатып, нөлгө чейин түшүрөт. Биринчи сапарга чыгуу алдында тиркемеден самокатты кантип башкаруу жана коопсуз жол жүрүү керектиги жөнүндө кыскача жана жөнөкөй нускама чыгат. Колдонуучулар сапардын коопсуз маршрутун түзө алышат. Ал эми Алиса үн жардамчысы жолго чыгуу алдында маанилүү эрежелер жөнүндө эскертет. Мисалы, жол жүрүп бара жатканда кулакчын менен музыка угууга болбойт. Ал эми жолду кесип өтүүдө самокаттан түшүп, рулун кармап, жөө жетелеп өтүү зарыл. Бишкекте электр самокаттары шаар ичинде жүрүүгө ыңгайлуу жана экологиялык таза чечим болушу жана трафикти жеңилдетүүгө жардам бериши мүмкүн. Бирок алардын натыйжалуу колдонуу үчүн коопсуздук эрежелерин жакшы сактоо зарыл. Андыктан биз тиркемеде самокаттарды коопсуз пайдалануунун эрежелери жөнүндө дайыма эскертип турабыз, дейт Кыргызстандагы Яндекс.Го компаниясынын жетекчиси Тилек Сулайманов. Электр самокаттарын коопсуз жана ыңгайлуу башкаруу үчүн аны бир гана киши айдашы керек. Ал эми бир аккаунттан бир учурда 3кө чейин самокатты ээлеп коюуга болот. Досуң үчүн дагы бир самокатка буйрутма берүү да абдан ыңгайлуу кызмат. Бир нече самокатты 2 жол менен ижарага алууга болот. Ал үчүн дагы бир самокат баскычын басуу же самокаттын корпусундагы QR кодду сканерлөө керек. Бишкекте виртуалдык токтотмолорду пайдалануу менен электр самокаттарын ижаралоо системасы ишке киргизилген. Электр самокаттарынын орду картадан көрүнүп турат. Аларды ошол жерлерден ижарага алууга жана виртуалдык токтотмолорго калтырып коюуга болот. Бардык каалоочулар Яндекс.Го тиркемесин акыркы версияга чейин жаңылоо менен самокат ижаралоо сервисин колдоно алышат. Аларды 18 жаштан ижарага алууга жана айдоого болот. Колдонуучулардын Яндекс.Го самокаттарын тээп жүргөн учурдагы өмүрү жана ден соолугу камсыздандырылган. Кыргызстандык альпинист Эдуард Кубатов Гиннестин рекордтор китебине кирди. Бул тууралуу Guinness World Records расмий сайтына жарыялады. Маалыматта айтылгандай, Манаслуу чокусуна кошумча кычкылтексиз чыккан эң кары адам 1972 жылы 2 январда туулган кыргызстандык Эдуард Кубатов болгон. Ал буга 2022 жылдын 1 октябрында 50 жаш 273 күндүк курагында жетишкен. От героев былых
времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Өчпөй сот мемориалдык комплексине Ош шаарынын жана Ош облусунун жетекчилери, расмий коноктор менен биргеликте согуштун оруктагы эмгектин ардагерлери гүл коюшту. Бул Ош шаарындагы улуу жеңиштин 79 жылдыгына карата иш-чаранын башталышы болду. Андан соң Коргоо министрлигинен 11 коропадан турган аскер маршы өткөрүлдү. Ош шаарынын жана Ош облусунун жетекчилери, согуштун оруктагы эмгектин ардагерлери жана расмий коноктор борбордук аянтка киришти. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына карата согуш мезгили театралдык сахналык көрүнүш, концерттик программа орун алды. Куттуктоо үчүн сөзгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чыгышты. Бүгүн тынчтык үчүн күрөшкөн аталарыбыздын эрдигин эскерип, оорук эмгекчилерине сый көрсөтүп, ардагерлерибизге таазим эте турган күн. Мындан 79 жыл мурун жеңиш туусу желбиреп, тарых барактарына алтын тамгылар менен жазылып калган. Улуу жеңиш согуш майданындагы аталарыбыздын кайрымдуу күчүндөгү эрдиги менен орноду. Ал эми эмгек фронтунда каармандык менен иштеген элибиз душманды талкалоого жана жеңишке жетүүгө баа жеткиз салым кошту. Согуш талаларында биздин өлкөдөн 360 миңдей жердешибиз согушка катышса, алардын 14.621-и Ош шаарынан аттанган. Миңдеген аталарыбыз кан майдандан кайтпай калды. Ошол күнү биз согуш талаларында жана оорукта жеңишке жетүү үчүн өз жанын аябаган баатырларыбызды сыймыктануу менен эскеребиз. Алардын сындары түбөлүктүү, эрдиги эч качан унутулбайт. Урматтуу майрамдык салтанаттын катышуучулары, улуу мундун өлбөс өчпөс эрдигин эч качан эстен чыгарбай, алардын жолун татыктуу уланталы. Албетте жогоруда айтылды. Мамлекетибизден кеткен 360 жоокердин 90 миңи мынакей ушу ок учкан талааларда калып кетти. Анын 10 миңдейи Ош облусунан болгон. Кайтып келген аталарыбыздын да катары суйлуп баратат тилекке каршы. Бүгүн биздин арабызда отурган Касымбай атага ден соолук каалайм. Бүгүнкү 100дөн ашкан курагыңыз кут болсун. Мындан ары карай дагы бакубат жашаңыз. Урматтуу ооруктун катышуулары, согуш талаларында кылган эрдиктерден кем калбас эрдикти кылып келдиңер. Андыктан сиздерге да терең таазим. Улуу жеңиш майрамы менен куттуктагандар ардагерлерге таазим этип, алардын көзүнүн тирүүсүндө урмат сый көрсөтүү менен ар тараптан кам көрүү зарыл экендигин баса белгилешти. Мындан ары мамлекетибизде тынчтык, биримдик болуп, элибиз амандыкта, бакубатчылыкта болсун деген майрамдык каалоо тилектерин билдиришти. 9 май деген бул жеңиш күнү деп белгиленип, мына ушул 45-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин белгилеп келе жатабыз. Дагы бир жолу биз үчүн, биз ушул күндөргө жеткирген аталарыбыздын, чоң аталарыбыздын улуу эмгектерин эч качан унутпашыбыз керек. Бүгүнкү майрам мына Ош жергесинде, Ош шаарында аябай кубанычтуу өтүп жатат. Мен дагы бир жолу ушул майрам менен бардык кыргыз элимди куттуктап кетем. Бул мен үчүн майрам биздин келечегибиз үчүн согуш талааларында өз жанын курмандыкка чалган биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыздын улуу эмгеги деп баалаймын. Ушун үчүн биз аларды эч качан унутпашыбыз керек деп эстейм. Кудайга шүгүр, ушул жакшылык болсун, ар дайым ушул тынччылык болсун элибизде. Мына ушундай майрамдар болсун. Келечекте мына ушул биздин балдарыбыз мындан да жакшы күндөрдү көрүш насип этсин бардыгыбызга. Майрамыңар менен бардыгыңарды. Siz çarşıladınız mı? Kандай oldu bayram? Bugün улуу
улуу жеңиш майрамы менен баардыгын куттуктайбыз. Дайыма ден соолукта болушун, согуш болбосун, тынччылык болсун. Дайыма тынч бололу. Майрам кандай болду? Жакшы. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.